Радиоклиника 118. Биринчи радионун түз эфиринде күн сайын саат 12-да коронавирус илдетине байланыштуу суроолоруңузга жооп алыңыз. 0312 39 19 33 0312 39 21 90 байланыш телефондору. Коронавирус инфекциясын биргеликте жеңебиз. Биринчи радио өз уктурууларын улантат. Урматтуу радио каармандар, бүгүндөн тартып Биринчи радио сиздерге Радиоклиника 118 ыкчам маалымат алуу кызматын сунуштайт. Түз эфирдеги уктурууда COVID-19 илдетин кантип алдын алса болот, анын белгилери байкалса кайда кайрылуу керек деген суроолорго жооп алып берүүгө аракет жасайбыз. Бүгүнкү уктуруубуздун темасы коронавирустун белгилери деп аталды. Байланыш телефондорубуз 39 21 90 39 19 33. Мына ушул телефонго байланышка чыгып, ушу коронавируска байланыштуу сурооңуздар болсо кайрылыңыздар. Биздин студияга Бишкек шаарындагы номер 12 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун дарыгери Толкун Исаева жана ден соолукту бекемдөө боюнча Адис Жамангул кызы Айжан келди. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Алды менен мына бүгүнкү күндө коронавирус күчөп бара жатат. 24-нө карата 207 жаңы учур катталды. Мындан улам үйүндө баягы дене табы көтөрүлүп тынчсызданып аткан жарандар болушу мүмкүн. Бүгүнкү күндө ооруп калган адам эле ковид жуктуруп алган жокмунбу деп санарып атат да. Адамдын дене табы көтөрүлдү дейли үйүндө. Эмнеден баштоо керек? Биринчиден негизги симптомдору коронавирустук это температура көтөрүлүп кетиши мүмкүн. 37-38ге чейин. Анан алы кетет. Жөтөл болушу мүмкүн, болбой деле калышы мүмкүн да. Анан тамак ооруп калышы мүмкүн. Бул негизги симптомдору коронавирустук. Айтсаңыз, мынакей, ошол эле учурда бүгүн сасык тумоо дагы кадимки болуп атпайбы? Мына ошол экөөнү кантип айырмалайт? Окшош эле болуп атат да. Анан 118ге чалып, эгер ала албай аткан адам болсо, бүгүн тынчсызданып атат да. Мына алгач ушул адамдарга жооп берип кетсек. Негизи 118 телефон боюнча телефон аркылуу информация маалымат алса болот. Бирок сиз негизи биринчи үй бүлөлүк дарыгер тобуна чалыш керек, байланыш керек. Анан кийин ошо аркылуу үй бүлөлүк дарыгер тобу менен аркылуу уже лечение катары өткөрө берет. Ошол эле учурда 118 кызматына чала албагандар бар экенин белгиледик. Адам дене табы көтөрүлүп атса, эч жака чалып байланыша албай атса, анда биринчи үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна чалыш керек турбайбы өзү? Ооба. Өздөрү жашаган жер боюнча чалыш керек. Мына ошентип сиздерге кайрылып аткандар барбы бүгүн? Бар. Албетте бар. Алар түз эле телефон чалбай туруп келип калгандар дагы барбы? Алардын ушу имаратка келип калышы канчалык болупту? Азыркы учурда мындай температурасы менен көп эле келип атышат приемго, врачка. Негизи температура менен ооруларды биз отдельный бир изоляторго отургузабыз, маска тагып, анан үй бүлөлүк дарыгер же врач, приемдогу врач защитный костюм кийип туруп, ал ооруну карайт. Бүт симптомдорун, бүт эмелерин, биринчи тамагын көрөт, температурасын өлчөйт, өпкөсүн угат, жүрөгүн көрөт, давлениясын ченейт. Будан кийин адрес аркылуу, жашаган жеринен уже эме беребиз да, информация. Ушул жерден сөзүңүздөргө аралчы бизге угарманыбыз байланышка чыгып атат. Алло, саламатсызбы? Угуп жатабыз сизден. Алло, саламатсыздарбы? Мен Бишкек шаарынан Ак Ордо жаңы комушунан чалып аттым эле, Гүлниза Кеңешбекова. Мен суроо мындай болуп атат да. Азыр коронавирус, бул пандемия башталганда температура обязательно температура болобу же температурасы жок деле өткөч ыкмалбы? Анткени эле арасында мындай божомол сөздөр жүрүп атат да. Эгер адамдар ооруп атса деле билинбей басып жүрө берет, башка адамдарга да жугушуп атат депчи. Негизи рахмат сурооңузга. Коронавирус көбүнчөсү бессимптомно деле өтүп кетиши мүмкүн. Бирок азыркы учурда обязательно маска тагыныш керек. Температура деле көтөрүлүшү мүмкүн, бирок температура жок деле өтүп кетиши мүмкүн да, бессимптомный форма деп коет аны. Ошону адам өзү билбей калабы, башкаларга жугузат?
андай деле учур андай деле болушу мүмкүн. Ошондуктан биз мисалы маршруткага же автобуска киргенде же могу магазиндерге киргенде, көпчүлүк эмеге киргенде обязательно маска тагыныш керек, перчатка колдонуш керек и антисептик. Например, маршруткага кирдиңизби, колуңарды антисептик менен обработка кылып коюш керек. Маршруткадан чыккандан кийин тоже колуңарды бат-баттан самындап жууш керек. Азыр дагы бир угарманыбыз байланышка чыгып атат. Саламатсызбы? Кайра эле мен жаш балдарга бул оору коркунучсуз деп атпайбы? Ошол канчалык деңгээлде чындыгы бар жаш балдаргачы? Эми общий статистика боюнча жаш балдарга көбүнчөсү жеңил боюнча эле өтүп кетет, как ОРВИ симптомдор болуп, эми жаш балдарды деле колдорун бат-баттан жууп, маска и көпчүлүккө киргизбеш керек да балдарды. А так симптомдору ошондой эле болуп кетиши мүмкүн да. Бирок ошол эле учурда мына ковид аныкталган учурда жаш балардын арасында деле, жаңы төрөлгөн ымыркайлардын арасында деле кездешип калып атпайбы? Ушул жерден бир угармандарыбызга түшүнүксүз маалымат берип алышыбыздан дагы сак болушубуз керек да. Мисалы үчүн балдарга жукпайт деген бул кепилдик эмес да. Балдарга да жугуп калышы мүмкүнбү, туурабы? Айжан, балким сиз да кошумчалап кетерсиз. Негизи коронавирус мүмкүн болгон жуктуруудан коргоо үчүн жөнөкөй гана эрежелерди сакташ керек. Биринчиден, чүчкүргөндө, жөтөлгөндө ооз умурду жаап, же жанында атайын салфеткалар бар бизде. Кагаз же болсо кагаз майлык менен, же кагаз майлы жок болсо чыканак менен жаап калыш керек. Жаап чүчкүргөнгө аракет кылыш керек да. Анан колду самындап жууп, антисептикалык каражаттарды көбүрөөк колдош керек. Анан жаш балдарды ооруп калышы мүмкүн деп атпайсызбы? Ошо жаш балдарды сакташ үчүн коомдук жайларга көп алып келбеш керек. Эгер ушунчалык ооруп жатса бала, атайын дарыгерлердин поликлиникада телефондор бар. Телефон доверия. Ошого чалып туруп, өздөрү жашаган жер боюнча өздөрүнүн дарыгерлерине кайрылыш керек да. Эгер мисалы үйдө деген ооруп калса, ошондой белгилерди байкап калса, биринчи кезекте өздөрүнүн дарыгерине чалып, андан кийин анан ал кишини оочороок бөлүп турганга, көп үй бүлө мүчөсү менен баарлашканга, даже идиш аяктарында бөлүп койгонго болот да. Пока анын анализи чыкмайынча алдын алуу иштерин кылыш керек да. Анан маска тагыныш керек, өзүнчө бир комната изоляция болуп туруш керек да, пока врачтар келип өздөрүнүн ишин аныктаганча да ошол ооруну. Жана сиз ишеним телефон деп кетпедиңиз. Мына Бишкек боюнча бизди угуп атса, сиздердин 12-чи үй бүлөлүк дарыгерлерге караштуу ишеним телефонунду атай кетесиздерби? Анткени баягы 118ге чала албай аткан болсо, бүгүн 112 кызматы дагы буга кошулуп киришти. Андан кийин сиздерге кайсы телефон аркылуу чалып, мисалы үчүн байланышса болот. Ошол эле учурда айрым врачтар өзүнүн жеке телефонун да берип атышат, туурабы? Ооба. Ар бир поликлиникада же поликлиника тийиштүү үй бүлөлүк дарыгерлер топторунда өздөрүнүн регистратор номерлери бар. Анын баардыгын сыртта киребеште жазылып турат. Ар бир берилген врачтардын да өздөрүнүн телефондоруна албетте чалып билүү керек биринчи кезекте. Демек, эң биринчи бейтапканага барбай туруп, телефон аркылуу өздөрү жашаган кайсы үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна тийиштүү болсо, ошол жерге чалып туруп регистратурага билиш керек. Бизге угарманыбыз байланышка чыгып атат. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Угуп жатабыз сизди. Мен сурайын дедим эле да, бул COVID-19 оорусунун эң алгычкы белгилери кандай болуп, жукканда кантип сезсе болот да? Мисалы үчүн суук тийип деле жөтөлүп ар кандай оорулар менен ооруп атышат азырчы адамдар. Ошо кайсы белгилеринен улам байкасак болот? Албетте эң негизги симптомдору бул температура көтөрүлүп кетиши мүмкүн 37-38ге чейин, кээде 39га чейин. Анан кийин алы кетет, адамдын алы кетип, аябай слабость болот да. Жөтөл болушу мүмкүн да. Бул негизги симптомдор, основной симптомдор да. Дагы бир угарманыбыз байланышка чыгып калды. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Угуп жатабыз сизди. Мен Кара Балтадан чалып атам. Атым Альбина.
бул оору деген азыр жүрүп атат дейт. Өткөндө Жайлы районунан 4 киши катталды дейт. Анан биз да кичине кооптонуп жатабыз. Ошол COVID-19 оорусу деген мисалы үчүн азыр таксилер жүрүп атат, маршруткалар жүрүп атат. Ошолордон адамдар көп жерлерден базарга айла жок продуктуга чыгып атабыз. Кантип сактансак болот? Жанагы антисептик менен эле маска менен жукпай калабы же аларда менен жүрсөк да кооптуу деп сурайын деген да. Маска негизи таксиге отурсаңар же маршрутка отурсаңар, масканы обязательно тагынасыңар. Маска бул негизги эле эме да, защитный барьер. Анткени адам сүйлөгөндө муну шилеке аркылуу 1 метрге чейин эметет да, учат. Вирустун эмеси негизи шилекейдин ичинде эме как питательный среда болуп калат. Ошон үчүн маска обязательно тагыныш керек. Анан кийин колду антисептик менен, если мүмкүнчүлүк жок болсо, самын менен жууганга, анда антисептик колдонсо болот. Бул основной эме да, мера защиты деп коет да. Антисептикти бат-баттан колдоносуңар. Маршруткадан, например, маршруткага кирдиңерби, маршруткадан чыкканда же торговый центр, базардан чыкканда обязательно ошо антисептик. Бул негизги эле эмелер, защитный алдын алуу иштери да. Айтсаңыздар, мына жанагы белгисиз симптом деп элдин баары ушуга да тынчсызданып отушпайбы? Анан кийин ошо үй бүлө мүчөсүнө канчалык жугутуруп коюу коркунучу бар анын. Мисалы үчүн ал өзү билбей жүрүп атат, көчөнүн баарын аралап атат. Ошон үчүн үй бүлөсүнө жуктуруп коюу коркунучу канчалык андай адамдардын? Аны кантип билип, кантип таап атасыздар? Эгерде сиз ушу жогору айткан симптомдорду өзүңөрдүн жакындарынан байкаса, ооба, анда отдельный комнатага эметиш керек да, изоляция болуш керек да, полный изоляция. Пока анализ алмайынча. Азыр дагы бир угарманыбыз байланышка чыгып калды. Ардактуу угуучулар, дагы бир телефонду эсиңиздерге салып өтөйүн. 39 21 90 39 19 33 мына ушул телефонубуз бүгүн сиздер үчүн иштеп жатат. Коронавируска байланыштуу сиздерди кооптондурган суроолор болсо, чалып жооп алуу мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Саламатсызбы, угуп жатабыз сизден. Саламатсызбы. Мен угуп жатабыз сизден. Бишкектен эсен. Эми бул коронавирус тууралуу COVID-19 3 айдан бери эле айтып атабыз да. Анан эми биз ар бир тамганы жазганды билбеген кишилер түшүнгүдөй болду. Менимче, эгер пенде тирүү болсо, ага сөзсүз жугат да. Өлүп калса жукпашы мүмкүн да. Ошон жана жукпайт экен тигими деген элди мындай удургутуп, оорулар көбөйсүн дегенди мош бирлөрдүн тилеги болушу мүмкүн. Ошолордун укпай эле, эгер мен тирүү адам болсом, значит мен ишенишим керек, сөзсүз оору жугат да, бул биринчи. Анын кесипети эмнеде? Макул. Бирөө көбүрөөк катуураак ооруйт, бирөө мында жана 5 симптомду дегенде деле 5 симптом дегенде ошол адамдарды мындай бузуп атпайбы? Бирөө начарыраак, оңоюраак оорушу мүмкүн. Баары жок эле ооруйт. Оорубаган раз вирус организмге киргенден кийин сөзсүз ооруйт. Бирөө катуу ооруйт, бирөө азыраак ооруйт. Айырмасы ушунда болот атта. Андан кийин эң мына азыр сартка байланыштуудур же башка бир себептерди мен аны айтпай эле коеюн. Көпчүлүгү вирус табылгандарды үйүндө калып атат. Бүгүнкүгө почти үйүндө дарылангандардын саны почти 1000ге жакындап калды. Бул жерде эми үй шартында жанагы белгисиз симптомдорду үй шартында кармоо боюнча алгоритм иштелип чыгып кармалып атпайбы? Айтсаңыз, мисалы үчүн сиз өзүңүз ушул COVID-19 кантип коргонуп атасыз? Өзүңүздү үй бүлө мүчөңүздү уруксат берсеңиз. Эми ушу үйүндө отургандарды мен эме деп ойлойм. Үйүндө отургандар эми баары жолу эле мындайча айтканда пендебиз да. Ошто эле окуймен ушундай бир ооруп калган турбаймбы деп эле коңшуларында деле кирбей же оозун чүнкөнүп отурган жок да. Ал может кой мени билинбей коюп маскасы жок басып жүрөт, билбей калсын деп. Бизде ушундай биздин өнөрүбүз бар да, кавычках. Анан мен айтайын деген эмне? Айтайын дегеним ошол ооруп калса, эми ошон туулган жылын тияк-баяктар айтпаса дагы моулда үйдө жашаган адамдар ооруп калды деп элдерге айтып койсо, эми ал чыгып мош подъездинде жүрөт, жоксо короосунда жүрөт, же көчөдө басып жүрөт, андан жугулат. Мен андай көп эле учурларды көрдүм. Коркулдап жөтөлөт,
оозунда маскасы жок, я бирдеме дейин десең, адам дагы мындай көңүлүн ооруккун келбейт, тескери барып басып кетесиң. Түшүнүктүү. Рахмат сизге, атайын убакыт таап, биринчи радиого чалып, биздин угармандарыбызга дагы өзүңүз жакшы кеңештериңизди айтып өттүңүз. Мына бүгүнкү күндө күндүн ысып кеткенине байланыштуу айрымдар үйүндө кондиционерди колдонуп атышат да. Анан адамдын организми баягы ысыктан мустакты дароо кабыл алганда кандай стресске кабылат, ошол учурдан деле ооруп калышы мүмкүн да. Мына ошондой ооруп калбаш үчүн адамдар өзүн өзү коргош керек. Анткени биз жогоруда да белгилеп өттүк, бүгүн баягы жөтөлүп калса эле мен ковидмин деп коркуп атышпайбы? Ошон үчүн ага жеткирбеш үчүн эмне кылыш керек? Негизи иммунитетти көтөрүш керек. Тамак ашты тууралап жеш керек, күчтөндүрүп жеш керек. Витаминдарды, суусундуктарды көбүрөөк ичиш керек. Витаминдерди. Анан жер жемиштер, жашылча жемиштер азыр бардыгы эле чыгып калды. Ошолордон көбүрөөк жеш керек. Ичеги жугуштуу оорулары дагы бар да. Анан жашылчаны дагы туура эмес жуубай жеп алса, андан да ооруп калышы мүмкүн. Деги эле азыр кооптуу болуп калды чынында. Анан ар бир адам коргонбосо болбойт. Жогоруда аксакалыбыз да айтып өттү. Ар бир адам бүгүн ковидтин канчалык коркунучтуу экенин билди, түшүндү. Анан коргонуш керек деп. Бирок билип түшүнүп туруп дагы айрым адамдар аны колдонбой атат да. Ушул жерде врач катары дагы кандай кеңештерди бересиздер? Андай деле бар. Андай деле учурда эгерде бул байке айтып кетпедиби, бирөө жөтөлүп жүрөт. Эми ар бир адам өзүнчө маска тагыныш керек. Бул биринчиден өзүңөрдү бүт оорулардан, вирустук оорулардан көбүнчөсү, не только коронавирус, башка оорулардан деле сактап каласыңар да өзүңөр. Ошон үчүн маска бул негизги сизге өзүңүзгө керек да биринчи. Анан жөтөлгөн учурда, конечно, ал уже башка моменттер. Уже масканы, конечно, тагыныш керек. Бизге де эме беребиз, как совет катары беребиз. Если жөтөлгөн учурда, чүчкүргөн учурда бир эмес 8 слойдук маска тагыныш керек да, марлевый 8 слойдук маска тагыныш керек. Анан отдельно комнатада жашаш керек. Идиш аяк, колдонгон салфетка эмелерди отдельно кылыш керек. Масканы канчада бир которуу? 2 саатта бир жолу которулат. Анан кийин бул колдонгон маскаларды негизи бала же башка, общий мусорка эметпей, негизи хлорка менен үстүнө эметип коюш керек да, бир отдельный идишке сайып, коробка же эме. Анан кийин негизи экинчи жолу колдонбош үчүн аны кайчы менен мындай эметип коюш керек. Кескилеп салыш керек. Кескилеп салыш керек и үстүнө хлорка менен себелеп коюш керек. Азыр угарманыбыз байланышка чыкты. Саламатсызбы? Саламатсызбы, кутмандуу күнүңөр менен кыздар. Бирге болсун. Бул неме ушу карапайым менен алдым, COVID-19 карапайым менен адамдарга жугабы? Муну чиновниктерге эмнеге жукпайсыз? Караган доктор менен карапайым адамга жугабы? Жок, бул туура эмес маалымат. Бул COVID-19 бүт элге жугат. Байбы же кедейби да. Сиз өзүңүз эле сактап калсаңыз, маска тагыныш керек. Көпчүлүккө чыкпаш керек. Мынагу азыркы той, ресторандарда чогулуп атпайбы көп кишилер. Негизи социальная дистанция деп коет да. Ар бир адам сүйлөшкөндө деле, например, кошуналар менен же досторуңар менен сүйлөшкөндө бир 2 метр, 1 метр дистанция кармаш керек да. Аралыкты сакташ керек. Ошондо бул деле өзүңөрдү коргоо болот эсептелет да. Негизгиси эле ошондой да. Мына акыркы 2 жол чалган угарманыбыз мындай улгайган адамдар окшойт. Анан ушу ковидтин жашы өтүп калган, улгайган адамдарга канчалык коркунучтуу, бул боюнча айтып атабыз. Анан дагы бир айтып кеңешиңиздер болсо берсеңиздер. Эми учетто турган кант диабети боюнча, анан жүрөк оорулары боюнча COVID-19 кичине оорураак болот да, симптомдору кичине оорураак болот. Чем негизги жаш балдарга же жаш кишилерге, эми хронический оорулар жок болсо.
Ошондуктан ким учетто турса кант диабети боюнча анан давлениясы менен же жүрөк ооруларга алар пока что азыр карантинде жакшы эле сактаса болмок да. Көпчүлүккө чыкпай, магазинге чыкпай, базар эмелерге чыкпаш керек. Приемго врачка эми совсем барбай деле азырынча барбай деле койсо болот да. Основной эле эмеге барса там ошол эле убакта электрондук кезекке туруу сиздерде да барбы? Биз телефон аркылуу деле консультация беребиз. Анткени бул оорулар учетто турат бизде. Ар бир диспансерный осмотр деп коебуз да. Бир жылда 1-2 жолу анализдерди алабыз. Анан бул ооруларды биз телефон аркылуу деле консультация бергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Мына бүгүн ковидтен 40тан ашык адам тилекке каршы дүйнөдөн өтүп кетпедиби? Анын адистер басымдуу бөлүгү улгайган адамдар экенин айтып атат да. Анан аларга иле жугуп калганда тез өөрчүйбү? Ушул процесс кандай болот? Мисалы үчүн жашыраак адамдардын организми де ковид бар экени бир нече күндөн кийин аныкталса, улгайган адамдардыкы ошол эле күнү температура көтөрүлгөн күнү эле өпкөсүнүн дем алуусу оорлашып, кыйындашып кетет деп атпайбы? Мына ушуга дагы негизи коронавирус 19 бир күндүн ичинде бат эметпейт, симптом билинбейт. Да, билинбейт. 1-2 күн эмес. Инкубационный период бул 14 күн. 14 күндүн ичинде ошо вирустун симптомдору бар болушу мүмкүн. Может быть, 1-2 күн температура болду, 1-2 күн алуу кетти, же жөтөлдү. Ошо күндөрү особенно пожилой кишилерге сразу врачка кайрылыш керек. Ошо биринчи эле симптомдор болгондо сразу эле врачка кайрылыш керек. Врач өзүнүн телефонун берет, телефон аркылуу карап турат, же үйүнө барып карап турат да, үй бүлөлүк дарыгерлер. Ошол эле учурда жарандарыбыздын арасында COVID-19 жок, бул жөн эле сөз деп айтып аткандар бар. Бүгүн сасык тумоо дагы күчөп кетти, ошого байланыштуу баягы COVID-19 жайылып баратат деп коркутуп атышат деп ишенбөөчүлүк көрсөткөндөр дагы бар да. Анан мына тестти сөзсүз тапшырыш керекпи? Анан ошонун анализинен кийин гана адистер мындай анын учуру жаңы учур катталды деп жарыяланып атат да, туурабы? Негизи тест ПЦР диагностика деп коет, муну положительный болгондо буну коронавирус бар деп эсептелет да. Эми бул учурда мындай да, эгерде ооруп калса, температура болуп, жөтөлүп, 1-2 күн наблюдениеда жатат. Кайра эле өзүнүн үй бүлөлүк дарыгери келип, ага лечение назначать этет, анан кийин көрөт. Эгерде 1-2 күндүн ичинде состояниясы жакшы болуп кетсе, температурасы түшүп, аппетит ачылып, суусундукту ичип, тамак ичип калса, анда ПЦР диагностиканы жасаганга деле кереги жок. Бирок эгерде состояниясы ухудшение болуп кетсе, уже дем алганга кыйналып кетсе, температурасы түшпөй, аны мобильный бригадага чалып туруп, мобильный бригада келип, уже ПЦР диагностиканы өткөрөт. Эгерде адамдын дене табы көтөрүлсө, мына социалдык барактардан окуп калып атабыз, 118ге чалып ала албаса, эгер 112ге чалып ала албаса, андалар дароо эле мындай жеке менчик клиникаларга чалып анан тест тапшырууга аракет жасашат экен да. Демек, тест тапшырууга ашыгуунун деле кереги жок турбайбы? Негизи 1-2 күн наблюдение кылабыз. Если температура 38-37 болсо и жөтөлбөсө, то 1-2 күн все-таки наблюдение кылабыз да. Эгерде симптомдор күчөп кетсе, уже ПЦР диагностикага эметебиз. Ардактуу угуучулар, эсиңиздерге салып өтөлү, биз түз эфирде иштеп жатабыз. Байланыш телефонубуз 39 21 90 39 19 33. Эсиңиздерге салып өтсөк, биринчи радио бүгүндөн тартып радио клиника 118 ыкчам маалымат алуу кызматын сунуштайт. Бүгүн биздин студияда Бишкек шаарындагы номер 12 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун дарыгери Толкун Исаева жана ден соолукту бекемдөө боюнча адис Жамангул кызы
Айжан сиздердин сурооңуздарга жооп берип жатат. Эгер сиздерди түйшөлткөн суроолор болсо биздин дагы бир жолу эсиңиздерге салып өтөйүн. 39-21-90, 39-19-33 телефондор аркылуу байланышка чыгып сурооңуздарды узатсаңыздар болот. Кийинки суроо, мына бүгүнкү күндө ушу коронавирус пандемиясы күч алып турган учурда эмдөөнү жүргүзүү улантылып атабы, айрым учурда баягы эмдөөдөн да баш тартыш керек деп дагы жазып калып атышпайбы? Эмдөө албетте өз учурунда жүргүзүлүп жатат. План боюнча, график боюнча ар бир баланы өз учурунда эмделип жатат. Биздин поликлиникада атайын 2 зона бар. Бирөө красный зона деп коет, кызыл зона жана жашыл зона. Жашыл зонадан ошо прививка алып келген балдар ооруп калса, алып келсе, ошол жактан киргизип жатабыз да, өзүнчө кире беришке өзүнчө атайын медсестралар коюлуп, алар температурасын ченешип, колдорун антисептик сээп, кайсы врачка барат, кимге барат, баардыгын аныктап тактап туруп анан ченелип, баары журналга түшкөндөн кийин дарыгерге кирип атышат да. Ооба, албетте жүрүп атат, өз убагында эмдөөнү алыш керек. Айтсаңыздар, бүгүнкү күндө баягы вирусту кайдан жуктуруп алганын билбеген адамдар көп да, анан кийин сиздерге келип атканда баягы болжолдуу жуктуруп алган жактары каяк болуп атат? Бул коомдук транспорту, базарбы, же болбосо той ашка барып жуктуруп алдык деп айтып атышабы? Бул суроого биздин азыр угарманыбыз байланышка чыгып калды. Ал кишинин суроосуна жооп узатып койгондон кийин жооп бересиздер. Саламатсызбы, сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мен борки оору COVID-19 эле мамлекет баштыгы 700 мыңдан каттап атпайбы? Борки ишенбей иштеген адамдарга кандай чара көрүш керек? Ушуга мен жаным күйөт да. Өзүңүз кантип коргонуп атасыз? Мен анткени ишенбегендер көп болгондо сиздин коргонуңуз да кыйын болуп атат да, туурабы? Ооба, ишенбегендерге мен жаным күйөт да. Ишенбегендерге. Мен өзүм үй бүлөмдүн баарын антисептик коюп койгом. Умуаликеде бар, тиякта да бар, душта да бар. Анан кийин балдарды сактангыла, көчөгө чыгарбагыла эле кыйкырып атам. Кээ бирөөлөр жаман көрөт. Тууган урукту да келбе деп айта албай атасыз, же ачык эле айтып коюп атасызбы? Келбей туруңуз деп. Келбегиле деп атам, келбегиле деп атам. Шаарда балдарым бар. Силер мени бир мен алып келесиңер. Келбегиле. Ошол жактан телефон аркылуу сүйлөштүрөлү. Ал бул мамлекет башталганча деп. Азыр мына мен ертеңдин угушуна караганда 100 ашып кетти. 160 деп, 100 канча деп атат. 207 деп бүгүн жарыяланды. 207. Анан кийин Кудайга бул деген жанагы мен айтарым, жанагы оору жок. Ишенбей, жанагы саясат дегендерге мен жаман жинемдилик деп ушу. Ишенбей күндөр көппү? Сиздер дагы ушундай адамдар менен кезгелип атасыздарбы? Ооба, андай адамдар менен да кезгелүүгө туура келет экен. Бул оору бар экендиги чындык, анткени биздин дарыгерлер тынымсыз күнү түнү иштеп жатышат, телефондорго жооп берип атышат, өздөрүн билбегендердин баарын айтып атышат. Негизги эле чаралар ишениш керек. Бул оору бар. Анын негизги кооптуу белгилери билинсе, өзүңөрдүн дарыгерлерге чалгыла. Эч кандай эме эл арасында элек жок дейт, ар кандай сөздөр козголо берет. Анын баарына ишенүүгө болбойт. Биз как дарыгер катары айтып жатканыбыз, бул оору бар. Мына биз өзүбүз дагы ал оору менен күндө алышып жатабыз. Азайтканга аракет кылып жатабыз, бирок күндөн күнгө көбөйүп атат. Ар ким өзүнүн жеке гигиенасын сактаса, жанагындай байке айткандай конок-понокторго, үйлөргө чакырышуу, Куран окутуу дегендерге азырынча оорунун көбөйөткөнүнө байланыштуу барбай коюш керек да, негизи элечи. Өз үй бүлөсүн сакташ үчүн. Угарманыбыз бар байланышта, саламатсызбы? Алло, саламатсыңар. Мен мындай бир суроо берейин дедим, билем да, мынакей баары эле ооруп атышат. Каждый күнүгө эле увеличение болуп атат да. Уже 4 айдан бери уже можно сказать, уже совсем уже жинде болуп баратабыз, мындай айтканда. Айтканын баарын соблюдать этип атабыз. Эмне деп атасыңар, баарын жазап атабыз да. А почему силер жактан меры качан токтотуш керек да, ошону как-то? Кандайда бир меры
табыш керексиңер да. Анан ушинтип эле маска, анан кийин тиги бу деп эле ушинтип эле жатабыз. Это раз. Анан кийин вроде больнойлорду больницага жаткырып атасыңар. Обсервация деп бияктан келген кишилерди обсервация коюп атасыңар. Как бы на улице жүргөндөрүбүз бар эле мындай здоровый адамдар да. А почему вот здоровый адамдар болуп биз баарыбыз ооруп атабыз кайра эле? Жугуп атат да бизге. Рахмат сизге. Негизи жалаң COVID-19 эмес, бүт эле вирустук инфекция боюнча негизи 70% инфицирование болгондон кийин уже эме вирус өзүн өзү пандемия азаят да. Эми азырынча бүт аракет кылганыбыз бул маска менен эле антисептик. Бул негизги эле эмелер мероприятия да. Вакцинасы дүйнөдө табыла элек да. Эми ал вакцинаны бул уже эмелерден вакцина еще эметелек доказательный эмес чыга элек да. Вакцина действительно уже вакцина колдонсо болобу болбойбу. Ал бул COVID-19 катары вакцина 2 жылдан кийин уже билинет да. Он действительно жардам береби же жардам бербейби. Анан бул жерде жана эжебиздин сөзүн эмне үчүн жугуп атат деп атпайбы, аны чара колдонуп токтотсо болбойбу деп. Ушул адистердин айтып аткан эрежелерин сактоо менен жалпы коомчулук эң негизги чарасы эле ушул да, туурабы? Ар бир адам адистин айтканын угуп, маска бет кап кийип, колду тез жууп, имаратты желдетип туруу менен эң биринчи алдын алуу чаралары, туурабы? Эң эле негизги эрежелер. Ошол учурда мына вакцинасы чыга элек дегенден кийин кандай дарылар менен дарыланып атат? Айрым учурда мындай эле сасык тумоо менен ооруп калган учурда деле бизде адатта көбүнчө дарыгерге кайрылбай өзүн дарылай берген учурлар да көп да. Негизи любой ооруну убагында дарылабаса күчөп кетет, осложнение берип кетет. Любой вирусный инфекция осложнение берип кетиши мүмкүн да. Пневмония же ар кандай оорулар. Азыркы учурда биз COVID-19 симптоматическое лечение кылып атабыз. Эгерде температурасы көтөрүлсө аспирин же парацетамол колдонобуз. Противовирусный дарыларды колдонобуз. Анан кийин эгерде рентген аркылуу же компьютердин томографиядан өткөндөн кийин эгерде пневмония койсо, уже антибиотик кошобуз. Же стационарга аракет кылабыз жаткызганга эртерээк. А так основное симптоматическое лечение. Анан иммунитетине карашат, уже иммунитет көтөрүш керек да, негизи иммунитетти. Мына могу сиздердин карамаңыздардагы баягы 12-чи үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна караган территорияда дагы COVID-19 аныкталып, үй карантининде кармалгандар барбы? Сиздер алар менен кантип байланышып атасыздар? Анткени алар баягы эшикке чыгып кетип элге жугузуп аткан жокпу? Жок, ар бир эгерде ПЦР положительный болуп чыкса, биз аны үйгө домашний карантинге отургузабыз. Пока ПЦРдин эмеси результаты чыкмайынча. Эгерде отрицательный болсо, ал пациент дагы 14 күн үйдө калат. Анан 14 күндөн кийин же 12-чи же 13-чү күндө биз дагы ПЦРди алабыз да. Ошо экинчи ПЦР отрицательный болуп чыкканда, ал уже домашний карантинден чыгат. Негизи инкубационный период 14 күндө сактайбыз. То есть биринчи ПЦРди алабыз, анан дагы 14 күн үйдө калат домашний карантинде. Мындай канча учур бар сиздердин территорияда? Эми азырынча точно эмесин айта албайбыз, цифрасын. Бирок андай учурлар менен иштешип атасыздар. Ооба, бар. Арча Бешик, Ак Оргодо бар. Мына 12-чи поликлиниканын тегерегинде бар. Негизи точный информацияны анан ким ооруганды биз айта албайбыз. Ал маалыматты жарыялай албайбыз. Жана жогоруда суроо узаттым эле да, ушу көбүнчө жарандар каяктан жуктуруп алдык деп айтып атышат. Эми азыркы учурда каяктан жукту деп бул уже кыйын болуп калды да. Анткени карантин бүтпөдү. Кишилер уже көпчүлүккө кошулуп атышат, жумушка барып атышат, барат, келет. Ошондуктан
кайсы жерде болбосо жугуп калышы Да, мүмкүн. жугуп Эгер калышы коопсуздук мүмкүн, эрежелерин ооба. сактап, баягы бет капты кийип, Ооба. колду тез жуубаса. Угарманыбыз байланышка чыгып атат. Саламатсызбы? Алло. Угуп жатабыз сизди. Алло. Сизди угуп жатабыз. Телефонуңуздун Алло. Алло. угуп жатабыз, айтыңыз. Урматтуу радио көрөрмандар, эгер сурооңуздар болсо бизден 39 21 90 39 19 33 телефонуна чалыңыздар. Дене табыңыздар көтөрүлүп атса дагы дал ушул эфир аркылуу байланышып адистер менен ушул жерден кеңеш алуу мүмкүнчүлүгүңүздөр дагы бар. Кайрадан бизди угарманыбыз байланышка чыкты. Биз болсо уктуруубузду уланта берели. Кайрадан байланышка чыгып атат угарманыбыз. Угуп жатабыз сизди. Соединять етсеңіз. Угуп жатабыз, сурооңузду жатсаңыз. Дагы бир жолу. Мен бир мындай вопрос берейин дедим эле, мына маска кийип атабыз, анан 1,5 метр, 2 метр бир бирибизден тургула деп атпайсыңарбы? А если вот биз жумуш кызматтабыз, бизде столубуз друг от друга, допустим, 1,5 метр болбойт. Но мы в основном маскачын отурабыз. Анан кандай болот дегенимде, ушучу. Вот, хочется мындай айтканыңарды аткарабыз десек, просто возможность жок да, баарыбыз эле бири-бирибиздин жаныбызда отурабыз, например. Ошондо кандайча болот дегенимде. Анан все время целый день маскачында отура албайсың да, помещениеде разный климатта. Дагы бир угарманыбыз байланышка чыгып атат. Эки суроого бирдей жооп берели. Рахмат. Угуп жатабыз сизди. Мына бир эки суроо, менин мындай суроом бар эле. 2 саатта бирден алмашкыла дейт. Мисалы үчүн Нарындан көлгө чейин же Бишкектен көлгө чейин барганда 2 саатта 4 саат жүрөсүң, анын ичинде 2 жолу алмашыш керек бана. Ооба. Рахмат. Анан кийин 8 слой болуш керек дейт. Бул жерде аптека сатып 4 слой деп. Рахмат. Негизи масканы колдонуш керек. Анан кийин биз айтып атпадыкпы, адам киши сүйлөгөндө ошондо шилеке аркылуу учат вирус депчи. Ошо сүйлөгөн аракет кылыш керек да, сүйлөгөндө же мына чүчкүргөндө же жөтөлгөндө ошо социальный дистанцияны кармаш керек. 1-2 метр. Эгерде помещениеде болсо, все равно масканы тагыныш керек. Анткени сиз сүйлөгөндө хотя бы силердин шилекеңерди кармап турат да. То есть все равно эме болот да. Ошо имаратты желдетип туруу дагы зарылбы? Баягы имарат жерде отурабыз деп атпайбы? Бат-баттан желдетип туруш керек. Влажный уборка жасаш керек, хлорка менен колдонуш керек, дезраствор менен колдонуш керек. Мына стол, клавиатура, телефон, бүт колдонгон эмелерди, кеңсе товарларды, ручка даже ошолорду тоже антисептик менен обработка тез-тез кылып туруш керек. Бир аймактан экинчи аймакка бараткан угарманы суроо узатып атпайбы? Биз бир автомобилдин ичинде кетип баратсак, бет кабызды бат-бат алмаштырыш керекпизби же болбосо ошол машинанын ичин дезинфекциялап алуу жетиштүү болобу? Жок, машинанын ичине барганда желдетсе болот. Машинанын ичин эмелерин ачып, терезелерин ачып, анан кийин маска тагыныш керек. Марлевый маскаларды эгерде сиз 8 слой масканы тагынасыңар, эгерде сиз жөтөлүп атсаңар, чүчкүрүп атсаңар. Эгерде сиз эч кандай симптомдор жок болсо, анда жөнөкөй вот обычный эле масканы тагынса болот. Анан одноразовый маскаларды ыргытасыңар, ал жууганга жарабайт. А марлевый же мындай чүпүрөктөн жасалган масканы аны жууп туруп үтүктөп колдонсо болот кайра. Ошондуктан запасной маскаларды алып алыш керек. Азыр күн ысыкта много одноразовый синтетический маскаларды колдоно албайбыз. Много бет эме тердеп кетет, дем алганга аябай эме да, кыйынчылык жаратат. Кыйынчылык. Ошондуктан үйдөн деле колго тигип алса болот турбайбы, өзүнө ыңгайлуу. Ооба, аны жууса деле болот, гирсамын менен жууп туруп, анан запаска коюп коюш керек да, бир пакетке. И колдоно берсе болот, 2 саатта алмаштырып туруш керек. А кайсы учурда ушу бет капты тагынбай жүрүүгө мүмкүн? Эгерде сиз өзүңүздүн үй бүлөңүздө жүрсөңүз, кошуналар же достор эч ким келбесе, то есть внешний эмелер келбесе, анан эч кандай симптомдор жок болсо, масканы тагынбай деле койсо болот. Өзүңөрдүн үй бүлөңөрдө.
эгерде если кошуналар же досторду чакырсаңар, желательно масканы тагынганга аракет кылыш керек. Бирок ошо кошуналарды, досторду чукурбай турууну деле сунуштайсыздар. Ооба. Рахмат сиздерге атайын убакыт таап келип, биринчи радионун суроолоруна жооп берип, биздин угармандарыбыздын дагы суроолоруна жооп берип, бир катар кеңештериңиздерди бергениңиздер үчүн. Ардактуу радио угармандар, ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Эсиңиздерге сала кетсек, биринчи радио клиника 118 ыкчам кызматын ишке киргизди. Биздин студиябызга келип, мындан ары дагы адистер сиздердин COVID-19 пандемиясына байланышкан сурооңуздарга жооп берип турмакчы. Бүгүн биздин студияда Бишкек шаарындагы номер 12 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун дарыгери Толкун Исаева жана ден соолукту бекемдөө боюнча адис Жамангул кызы Айжан болду. Уктурууну мен Назира Молдокул алып бардым. Эч кимиңиздер оорубаңыздар. Биринчи радиону угуп, биз менен бирге калыңыздар.